Бир аз кызып алган 2 айым олтуруп жолдо баратабыз. Бири-бири менен сүйлөшүп атышат, биринчиси экинчисине айтып атат. Мен ушундай өзүм рулдо отуруп эмес, комфорт плюс же бизнес тарифчи кырып алып, шампанскийди колго алып, түнкү Москваны толугу менен кыдырып чыккым келет. Мына ушундай үстү ачык чатыры менен унаа болсо, жакшы айдоочу болсо, түнкү Москва аябай кооз деп атат да. Аны уккан таксист Гүлжигиттин кулагы сөзгө аралашып кетейин деп атат дароо. Билесиңерби, мен алдыгы нерсеңерди уюштуруп бере алам. 16-7-ге байланыштамын. Байланыш сандарым жазып алгыла депчи. Блогер Гүлжигит болсо ойлоп атат. Опа, мына сага контент. Ушуну үтүрчектине чейин үзбөй, болгондой кылып айтып интернетке чыксам, бул видеом балким көп көрүүчү жыйнайт депчи. Чыныгы Гүлжигит мындай деп атат. Эки адамдын сөзүнө аралашпа. Бул тарбиясыздыкка жатат. Аты жок манжаңда никелүү шакегиң тагылып турат. Таптакай болгон келинчегиң бар. Кудай таалам берген ортоңордо наристеңер бар. Бул кылганың туура эмес. Сенин жумушуңда жүргүнчү сага сөз баштамайынча, сен аны тынчына алып, аны козгоп, сөз баштаганга укугуң жок деп. Ошондой опциясы бар. Жөн эле жумушуңду аткарып отура бер деп айтып атат. Эки жүздүү Гүлжигит болсо, блогер Гүлжигит менен чыныгы Гүлжигиттин оюна кошулуп атат да. Бирок өзүнүкүнү кыстырып атат. Айтат, опа, үтүрчектине чейин үзбөй ушул окуяны интернетке айтып чык. Бул видеоң көп көрүү жыйнайт. Элдер сени жакшы ата экен, жакшы күйөө экен деп ойлоп калышат дейт. Мына ушундай. Силер болсо туугандар, ой пикириңерди комментарийден жазып кеткиле. Ал 2 айымды болсо жөн гана жеткирип, жакшы аман эсен коштошуп, акчаларын алып, жумушумду улантып кетип калган жерим. Баарыңарга ассаламу алейкум.